Саламатсыздарбы достор. Бүгүн сиздер менен биз JavaScript программалоо тилиндеги эң кызыктуу темалардын бири болгон объект жөнүндө үйрөнөбүз. Объекттер достор бул аталышка ээ болгон, кандайдыр бир касиеттерге ээ болгон нерсени айтабыз. Мисалы биздин учурда азыр көрүп турганыңыздардай эле бул машинаны алсак болот объект катары. Объект. Эми караңыздар, бул машинанын өзүнө тийиштүү касиеттери бар. Мисалы бул машина жүрөт, бул машинанын свети бар, өзүнө тийиштүү гана аты бар, модели бар, баасы бар дегендей. Караңыздар, бул машинанын өзүнө тийиштүү цветтер. Бул жерде ак болуп атат, бул жакта көк болуп атат. Ар бир машинанын цветтери болот. Же болбосо баасы болот. Караңыздар, бул жерде баасы $48,000 деп турат. Модели болсо RX 323 жылкы модель экен. Эми JavaScript'te дагы ошондой түшүнүк бар достор. JavaScript'te дагы объект деген бар да. Караңыздар, объекттерде бул жерде user деген объект бар. Ал объекткен кантип билинет? Эгерде ал мындай фигурный кашага аркылуу ыйгарылса, бул userге ушундай фигурдук каша ыйгарылган болсо, анда бул объект деп аталат дагы. Бул жерде user деген объект жарыяланды десек болот да. Бул объекттин литералы катары жарыяланды, литералдык синтаксиси катары, но аны конструктор аркылуу да жарыяласак болот экен да. Мисалы user деп new object деп object конструктору аркылуу user деген объектти түзүп алсак болот экен. Бул жерде караңыздар, биз литерал аркылуу түзүп алдык. User деген объект, объекткени бул жерде каша фигурдук каша ачылганы үчүн билинип турат. Жана анын ичинде name жана age деген касиети бар экен. Биз касиет деп айтсак болот, же болбосо name деген ачкычы бар экен да. Ал name деген ачкычынын мааниси айка деп турат. Ал эми age деген ачкычынын мааниси болсо, бул 30 деп турат. Ошондой эле жана биз машинаны мисал катары кылдык. Машина деген объектибиз бар болсо, бизде ал машинанын мисалы name деген касиети бар. Name'ге мисалы биздики Lexus болду. Ошондой эле Lexustун модели бар. Моделибиз биздики RX мисалы 350 болсун. Ошондой эле ал машинанын свети бар болчу. Светин мисалы white деп көрөлү. Ошондой эле прайсы бар ал машинанын. Баасы $48,000 деле. Жана башка. Бул жакта багы weight дегени бар, объему бар, канча бензин корото тургандыгы. Ошондой эле объекттерде функцияларда жарыяласак болот. Аны азыр түшүндүрүп кетем. Караңыздар, бизде car деген объект бар. Car деген объекттин ичинде name, model, color, price деген касиеттери бар экен. Ал эми ошол касиеттерине кантип доступ ала турган болсок, мисалы console log'тон чыгаралы. Car дегенди эле чыгарып көрөлү. Биздин объектибиздин өзүнү чыгарып көрөлү. Биздин объект ушундай чыкты. Ал эми бизге ошол объекттин бир гана касиети керек болсо, мисалы name керек болсо, name деп кайрылсак болот. Ага объектке кайрылганыбызда, объекттин касиетине кайрылганыбызда мондай чекиттин жардамы менен кайрылабыз. Мисалы болсо, биз массивтерди өтүп атканыбызда, массивтерде cars деген массивти көргөнбүз. Массивтердин кандайдыр бир элементине кайрылуу үчүн биз монтип массивдин индексин көрсөтөт болчубуз. Бул учурда бизде объекттерде болсо, ошол точканын жардамы менен объекттин ключу бар да, бул ключтөрү деп койсок, ачкычы деп койсок болот да. Object case деп коюп, ошол object case аркылуу биз объекттин касиетине доступ алып атабыз да. Мисалы name деген касиети бар, name деген ачкычы бар. Ошол ачкычка ушундайча кайрылсак болот. Мисалы name бизге name эле керек боло турган болсо, name деп чыгарабыз. Караңыздар, бизге name эле чыгарып берди. Эгерде бизге Lexustун модели керек боло турган болсо, биз
моделине ушинтип кайрылсак болот. Бул жерде Lexust'ун моделин чыгарып берди. Эми достор, мисалы person десек дагы болот. Const деп туруп, person деп адам дейли. Адам деген объект ала турган болсок, адамдын дагы name'i бар. Мисалы Айка дейли, ошондой эле ал адамдын жашы бар, канча жашта экенин көрсөтөбүз. 22 десек, ошол адамдын, мисалы бул жерге first name дейли. First name, ал эми last name десек, Арипжанова десек болот. Жашы, мисалы eye colors, көзүнүн свети десек болот. Эми караңыздар, бул жерде бизде person деген объект болду, бул жакта car деген объект болду. Биз бул жерде car'ды let'тин жардамы менен түзө алдык, person'ды const'тун жардамы менен түзө алдык. Биз const let var деп объекттерди, өзгөрмөлөрдү жарыялоо үчүн const var let сөзүн колдончубуз. Const менен жарыялаганда өзгөрмөлөрдү өзгөрткөнгө болбойт болчу. Себеби ал өзгөрмөлөр бир гана маалыматты камтыгандыгы үчүн өзгөргөнгө болбойт болчу да. Биз бул жерде person дегенде personго мисалы жаңы касиет кошсок болот да. Мисалы personдын да эмнеси бар. Мисалы knowledge. Personдун билими деп койсок, мисалы бакалавр деп бүткөн болсо, ал personдун касиетине, ошол адамдын касиетине дагы бир касиет коштук да, билим деп туруп эле кошуп койдук. Билими бакалавр деп койдук. Эми караңыздар, бул жерде const деген жардам менен person деп түздүк, бирок const менен түзүлгөн өзгөрмө өзгөрүлбөйт. Ошол өзгөрмөнүн бизде бул жерде өзгөрмөбүз объект болуп атпайбы? Объект болгон үчүн ал объектти константа менен жарыяланса деле биз ал объекттин касиетин өзгөрткөнгө болот экен. Себеби бул объекттин өзүн эмес, биз касиетин өзгөртүп жатабыз. Биз person деп туруп, ага кандайдыр бир жаңы нерсе кошконго болбойт да. Мисалы personди деген string кылып кое албайбыз. Бул жерде ошибка берет. Себеби биздин объектибиз уже ал константа менен жарыяланган, ал өзгөрбөй турган нерсе деп атат да. Биз объектти өзгөртпөй эле бул жерде объекттин касиетин өзгөртүп жатабыз. Объекттин касиетин ошентип өзгөртсө болот. Же болбосо объектке жаңы өзгөрмө, жаңы касиет кошсо болот. Мисалы, ошондой эле бул жерде объекттин жашына 22 эмес, 25 десек болот да. Ал үчүн караңыздар, объектти кайрадан чыгарсак, бизде Lexus эмес, мисалы person дейли. Person деген объектибизди чыгарып көрөлү. Бизде person деген объектибиз last name Айка, first name Айка, last name Арипжанова, age бул жерде 22, бирок биз бул жерден ал 22-ни 25 кылып өзгөртүп койдук. Age 25, көзүнүн түсү blue дедик, жана knowledge деп bachelor деп, бакалавр деп кошуп койдук достор. Ошондой эле достор, объекттерге функцияларды кошсок болот экен. Объекттер өзүнүн функцияны да камтышы мүмкүн да. Мисалы full name дейли, full name менен function деп жазып, бул жерге full name return this first name плюс боштукча калтырайын да, плюс кылып last name дейли.
Караңыздар достор, бул жерде full name болсо объект өзүнүн функцияны дагы камтышы мүмкүн экен. Мындай объекттин ичинде функция иштеши мүмкүн экен. Караңыздар, бул жерде бизде full name деген бар. Full name бизде this деп жатабыз. This дегенде бизге ушул объект дегенде бул объект деген билдирет да. This бул объекттин, person деген объекттин first name'ин ал деп атабыз. Ошондой эле last name'ин ал дегенде бизде last name менен first name'ди кошконубузда бизде full name келип чыгып атат. Биздин функциябыз уже full name'ге last name менен first name'ден кошулганын берип атат. Эми достор, биз ошол объекттин full name'ин ала турган болсок, карап көрүңүздөр. Мисалы, full name деген бизде функция бар. Ошол объекттин full name деген функциясын чакырганыбызда, ал бизге объекттеги full name'ди берет да. Мисалы, first name Айка, last name Арипжанова дедиги. Бул жердеги функциябыз full name деген функциябыз бизге Айка менен Арипжанованы кошуп берди достор. Ушундайча функцияларды берсек болот. Же болбосо объекттин ичинде функцияны чакырсак да болот экен да. Мисалы, бизде constant function деп туруп full name деп функциянын атын жазабыз дагы. Жана ал A жана B параметрин камтысын. Жана A менен B'ны кошо турган болсок, бизде full name деген функция жарыяладык. Ал full name эки параметрди кабыл алат экен да. A жана B параметрин жана ошол A жана B параметрини кайтарып берет экен. Эми бул full name'ди достор биз ушул жерден чакырып алсак болот достор. Мисалы, full name деп туруп эле бунун ичинде Айка, экинчи параметр катары Арипжанова деп берсек болот. Жана ал функция бизге уже буну full name кылып кайтарып берет достор. Бул жерде унутуп калыптырмын. Кашаны алып коебуз. Себеби бул жерде достор уже full name дегенибиз бул жерде функция эмес, бул персондун жөнүндө касиети өзгөрмөсү ачкычы катары кетти да. Бул учурда функция эмес, бул full name деген функция болуп атат да. Бул жактан чакырып, ал бул жерде аткарылып атат. Бул жерде уже ал берген жыйынтыкты гана кабыл алып атат. Ошондуктан караңыздар, биздин бул жерде функция эмес, анын person дегендин ачкычын гана чакырып алдык. Бизге Айка Арипжанова деген маалыматты берди достор. Ошондой эле бул жактан мисалы, full name деген өзгөрмө түзүп алып, full name деген өзгөрмөнү түзүп, аны жөн гана чакырсак болот. Full name бизде Айка Арипжановага барабар болсо, бул full name'ди бул жерде жөн гана монтип чакырып койсок болот да. Бул учурда бул жердеги биздин объектибиздин ачкычы дагы бул өзгөрмө окшош болгон учурда ушундай чакырсак болот. Биздин объектибиздин ачкычы бул жерде full names деп мисал катары эле full names болсо, бул жерде full names'ти ыйгарууга туура келет да. Ыйгарып көргөнүздө Айка деп чыкты. Жөн гана бул жерде объектибиздин ачкычы өзгөрмөбүзгө окшош боло турган болсо, жөн гана ошол өзгөрмөнү чакырып коюу жетиштүү болот. Айка Арипжанова деп чыкты. Ушундайча биз объекттерди өттүк. Мисалы эле carга дагы бир объект кошо турган болсо, car drive деп койсок, drive'га function берели. Console log. Мисалы, car
англисчем жакшы эмес. Мисалы cars going деп коелу, car drive деген функциясы бар болгондо, car уже машина баратат деп койсок, ошондой эле бул жерден start деген функциясы бар боло турган болсун. Console log cars start. Эми караңыздар достор, бизде бул жакта car деген объект бар, cardын start деген функциясы бар экен да. Start касиети бул функция болот экен, drive касиети дагы функция экен. Эми жогоруга жазып алалы дагы. Эми достор, биз бул Carst'ın start деген функциясын чакырып ала турган болсок, анда кийин cars drive деп чакыралы, андан да бир мисалы stop деген функциясы боло турган болсо, card'ын function console log car stop. Ошондой эле караңыздар, эми бул жерде car start, car drive, car stop дедик. Эми бизде биринчи card'ын биринчи start деген функциясы иштейт. Car start, car going, car stopped деп койсок болот. Көрдүңүздөрбү, биз ушундайча достор объекттин функциясына дагы доступ алсак болот. Ошондой эле объекттин касиети ключү ачкычы функция дагы болушу мүмкүн. Ошондой эле объекттин бул жакта өзгөрмө катары болушу мүмкүн. Ошондой эле объекттин дагы бир касиети өзүнө array'ди камтышы мүмкүн. Мисалы эле кандайдыр бир касиети бар болгон болсо, мисалы models деп, Lex деп, cars деп жалпы айта турган боло турган болсо, мисалы models, ал өзүнө Lex'тун бир канча моделдерин камтышы мүмкүн. Мисалы RX эмес UX дегендер барбы? UX ушундай модель бар боло турган болсо, ал бул жерде car дегендин модель деген касиети өзүнө array'ди массивди камтып атат. Мисалы консольго чыгара турган болсок, car'дын бизге моделин чыгар дегенде, car'дын модельдери ушундайча болот экен да. RX 350, UX 350 деген модельдери. Достор, биз сиздер менен бүгүн JavaScript программалоо тилиндеги объекттер менен тааныштык, алар менен иштөөнү үйрөндүк. Объекттин негизги касиеттерин үйрөндүк. Кийинки сабактарда сиздер менен уже жакшылап объекттин дагы башка кандай функциялары бар экенин үйрөнөбүз. Мисалы бир функциясын дагы айта кетейин. Мисалы бул жерде биз объекттин start деген, name деген ключтөрүнө кайрылып атканда, объекттин касиетине кайрылып атканда чектин жардамы менен кайрылдык. Ал эми объектибизде бир текст болуп кала турган болсо, мисалы эле бул жерде models дегенибизде бир эле сөз болгон үчүн models деп жазылып турат. Model name дей турган болсок, аны биз model name'ди жөн гана монтип жазып кое албайбыз да. Анда ошибка болуп калат. Ал үчүн биз андай эки бөлөк сөздү жазуу үчүн биз
аны тырнакчанын жардамы менен жазабыз. Жана бул жактан ошо модельге кайрылып атканда монтип туруп кайрыла албайбыз. Себеби бул жерде консоль же болбосо бул программалоо тили түшүнөт да, Cars'тын модель деген касиети бар экен дейт дагы. Бул жакта name деген сөздү окубай коет. Ал үчүн биз car деп туруп анын күлчүн жазабыз да бул жерге. Car'дын модель name деген касиетин чакыр дейбиз да. Ушундайча чакырганыбызда бизде төмөнкүчө чыгат car 350 деп иштеп атканын көрүшүн дагы бир мисалы 570 деген модель бар. Ошо 570ти кошуп койдум, бул жактан чыкты. Ал достор, эгерде объекттин касиети бир узун текст боло турган болсо, аны биз ушундайча кашанын жардамында чыгарып алабыз. Cars деп туруп, анын моделин ушундай көрсөтсөк болот да. Же болбосо ушул модель name деп бул жерде жазып, тырнакчанын ичине жазып алдык. Буну биз бул жерде дагы өзгөрмө кылып туруп жазып алсак болот. Модель name деп аны бул жакка string катары жазып алдык дагы. Бул модель name'ди бул жерден чакырсак болот. Ушундайча чакырганыбызда бул учурда биздин модель name'ибиз, модель name деген өзүнчө кавычканын ичиндеги сөзгө барабар. Ошол эле сөз бул жерде болуп калат дагы. Биз ошол адреске кайрылганда Car'дын модель name деген күлчүнө кайрылып жатабыз. Бул жерден ушундайча кайрылсак дагы иштейт. Модель name бул жерде бул өзгөрмөнү жазып атканда бул жерде өзгөрмө ичи окулуш үчүн мындай кашанын ичинде жазабыз. Андан кийин ошол өзгөрмөгө кайрылып атканыбызда бул жерден ушундайча кайрылсак да болот. Караңыздар, чыгып атат. Же болбосо ошол өзгөрмөнүн атын жазсак болот экен. Караңыздар, ошол өзгөрмөнүн атын жазсак дагы чыгып жатат. Достор, биз сиздер менен объекттер жөнүндө маалымат алдык, объекттердин иштеши боюнча үйрөндүк, негизги функцияларын үйрөндүк. Кийинки сабакта кененирээк үйрөнөбүз буюрса, объекттин кандай функциялары бар деп азыр башында алгач базалык маалыматтарды алып алалы. Себеби базаны түшүнбөсөк, кийин мындай уже жогорку деңгээлдеги функцияларды түшүнбөй калабыз да. Ошон үчүн азыр базаларды алып алалы, андан кийин уже жогорку деңгээлдеги функцияларын үйрөнөбүз. Достор, сиздер менен кийинки сабакта көрүшкөнчө коштошом мен. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.